Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматынан бошотулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу бүгүн 10 февралда мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду. Маалыматта Ташиевдин кызматтан кетүү себеби ачыкталган эмес. Эскерте кетсек, Ташиев УКМКнын төрагасы болуп 2020 жылы 16 октябрда дайындалган. Ошондой эле 2021 жылы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары милдети да жүктөлгөн. Мындан тышкары ал Кыргыз футбол биримдигинин президенти. Мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн Садыр Жапаров Ташиевдин кызматтан алынышына комментарий берди. Бүгүн 10 февралда президент Садыр Жапаров УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан бошотулганы боюнча пикирин билдирди. Өлкө башчынын пикирин президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов таратты. Баарынан мурда бул чечимди мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, коомду анын ичинде мамлекеттик түзүмдөрдүн ортосунда ажырым жаралбаш үчүн кабыл алдым. Тескерисинче бул катам биримдиктин бекемдөөгө багытталган деп билдирди президент. Эскерте кетсек, бүгүн 10 февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди УКМКнын төрагалыгынан бошотту. УКМКнын төрагалыгына Жумгалбек Шабданбеков тайындалды. Жумгалбек Шабданбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу бүгүн 10 февралда президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, тиешелүү тескемеге өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. УКМК төрагасы кызмат ордуна дайындоо үчүн Жумгалбек Шабданбековдун талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин кызматтан кеткени маалым болду. Өзбекстанда соц тармактарда сөгүнгөндөрдү жазалоо мыйзам долбоору каралып жатат. Өзбекстанда социалдык тармактарда сөгүнгөн сөздөрдү жазгандарга, айткандарга айып пул салуу, камоо чаралары каралган мыйзам долбоору парламенттин мыйзам чыгаруу палатасында биринчи окууда өттү. Бул тууралуу Олий Мажлистин телеграм каналына жарыяланды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ага ылайык соц тармакта сөгүнгөндөр аныкталса, 5 миллион сумга чейин айып пул салынат же 10 күнгө чейин камалат. Маалыматта мындай чаралар соц тармактардын мессенджерлердин колдонуучуларын тартипке салуу үчүн киргизилип жатканы, соңку кездери интернетте өзүн агрессивдүү алып жүргөндөр көбөйүп кеткени белгиленген. Өзбекстанда учурда коомдук жайларда сөгүнгөндөрдү жазалаган мыйзам бар. Ага ылайык майда бий баштык кылган деп табылган жаранга 1 миллион сумдан ашык айып пул салынат же 15 суткага чейин камалат. Документ эми парламенттин төмөнкү палатасында 2 жана 3 окууда каралат, колдоо тапса сенатка жөнөтүлөт. Мыйзам өлкөнүн президенти кол койгондон кийин гана күчүнө кирет. Булак азаттык. Курулушу мыйзамсыз делген көп кабаттуу 200 үйдүн 150-сүнүн маселеси чечилди. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Кыргызстандагы мыйзамсыз деп айтылып келген мындан улам курулушу токтоп калган айтылган үйлөр боюнча Азаттыкка маалымат берди. Министр соңку 2 жыл ичинде өлкөдөгү курулуштардын баары текшерилип, жыйынтыгында 200дөн ашык көп кабаттуу үй курулуштары талаптарга жооп бербегендиктен мыйзамсыз деп табылганын билдирди. Азыркы тапта бул тизмедеги 150 объект аталган министрлик аркылуу мыйзамдаштырылып, документи берилди. Соңку 1 жылда 150 курулушту легалдаштырып, мыйзамдуу жолго койдук. Алардын көпчүлүгү жарым-жартылай бүтпөй калган. Министрлик ошол объектилерден үй алгандардын жана айрым компаниялардын көчү менен мурдагы жетекчилерин таап, алар менен байланыш түздүк.
тынбаган иш аткарылды. Азыр 50-гө жакын объект калып атат. Алардын арасында Эмаком, Дөөлөт курулуш жана Оштогу Визион компаниялары да бар. Булар боюнча да иш токтобойт. Буйруса 2026-жылдын аягына чейин чечебиз. Бардык маселелер мыйзам чегинде чечилиши керек, деди Орунтаев. Мыйзамсыз экени айтылган 200 объекттин 17си Ош облусуна туура келет. Учурда анын 7 документтештирилди. Бул деген аймактагы 796 батир ээси мүлкүн мыйзамдаштырып алды дегенди билдирет. Министрликтин маалыматында мыйзамсыз курулуштар 2017 жылдан 2021-2022 жылга чейин күч алып, маселе жарала баштаган. Мындай объектилердин басымдуу бөлүгүндө тийиштүү уруксат кагаздары жок, жери талаш жараткан, керектүү экспертиза жана текшерүү убагында өткөрүлгөн эмес. Мындан улам мекеме 2026 жылы 5 курулуш компаниясы боюнча укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Алардын арасында Раян Билдинг дагы бар. Мыйзамсыз курулуш маселеси өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында көтөрүлүп, мындай көп кабаттуу үйлөрдөн батир алууга үлүшчү болуп киргендер иш ордунан жылбай, үйлөр эксплуатацияга берилбегенине нааразы болуп келишет. Алар бийликке да кайрылып, чара көрүүнү суранышат. Булак Азаттык. Эмгек министрлиги былтыр жумушсуздар саны 22% кыскарганын билдирди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2025 жылы өлкөдө жумушсуздардын саны 22% кыскарганын билдирди. Бул тууралуу министрдин орун басары Камчыбек Тосматов мекеменин жыйынында маалымат берди. Былтыр иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарынын каттоосунда 56,5 миң жумушсуз жаран турган. Бул 2024 жылдагыдан 20% аз. Алардын ичинен расмий жумушсуз макамы болгондор 38,1 миң кишини түзүп, мурдагы жылдагыдан 22% азайган. Ишке орношкон жарандардын саны 17,5 миң адамды түздү. Ал эми активдүү программалардын катышуучулардын саны 19,8 миң адам. Өзгөчө көңүл жаштардын кесиптик көндүмүн жогорулатууга жана аларды иш менен камсыз кылууга багытталган жаштар стажировкасы долбооруна бурулду. Долбоордун алкагында 30 пилоттук район жана шаарда стажировкадан өтүп жаткан катышуучуларга ай сайын эмгек акы төлөнүп, жалпысынан 3 миң жаш жаран камтылды деп жазылган маалыматта. Былтыр бул стажировкадан 1851 киши өтүп, алардын 1332си бир канча кесип боюнча эмгектенип жатканы айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2024 жылы Кыргызстанда 91.600 адам жумушсуз экенин, анын ичинен 50.900 жумушсуз катары расмий каттоодо турганын билдирген. Булак Азаттык. Тажикстан Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизүүнү караштырып жатат. Тажикстан Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү комитетинин төрагасы Жамшед Жумахонзо да билдирди. Анын айтымында мындай чара туризмди өнүктүрүү менен катар экономиканын бир катар башка маанилүү тармактарына да салым кошусу мүмкүн. Кытай Тажикстан үчүн ири туристтик рынок бойдон калууда. Ошондой эле араб өлкөлөрдөн, Улуу Британиядан, Германиядан, Франциядан, Орусиядан жана Түштүк Кореядан келген туристтердин кызыгуусу өсүп жатканы байкалууда. 2025 жылы Тажикстанга 1,7 миллиондон ашуун турист келген. Буга чейин Тажикстан Иран менен визасыз каттам режимин киргизген. Ага ылайык эки өлкөнүн жарандары аба каттамдары аркылуу бири-бирине 30 күнгө чейин визасыз бара алат. Борбор Азиядагы бир катар мамлекеттер Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизишкен. Ташкент менен Бейжиңдин ортосунда виза режимин алып салуу келишими 2025 жылдын 1-июнунда күчүнө кирген. Ага ылайык Өзбек жана Кытай жарандары кирип чыгуу жана транзит визаларынан бошотулат. Бирок ар бир жолу өлкөдө 30 күндөн ашык жүрө албайт. Ал эми Казакстан менен Кытай ортосунда визасыз режим 2023 жылы эле киргизилген. Кыргызстанда кытайлыктар 7 күн визасыз жүрө алышат. Булак Азаттык. Ички иштер министрлиги айрым эрежелерди бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшыраарын эскертти.
эскертти. Ички иштер министрлиги 1 жыл ичинде 3 жана андан көп жолу жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшыра турганын эскертти. Бул тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирип, укук бузуулар кодексине жаңы талап кошулган. Ага ылайык министрлик айдоочуну кайра сынак тапшырууга милдеттендирүүчү бир катар укук бузууларды аныктаган. Унаанын мамлекеттик номуру жок айдап жүрүү, унааны токтотуу жөнүндө талаптарды аткарбоо, ылдамдыкты коюлган чектен 40 км/сааттан жана 60 км/сааттан ашыруу, тез жардам, өрт өчүрүүчү унаа, коопсуздук кызматтарынын жана башка атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу техникага жол бошотпоо, алдыдагы унааны каршы тилкеге чыгып, озуп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузуу, жолдун же башка мүлүктүн бузулушуна алып келген жол кыймылынын эрежелерин бузуу, жол эрежесин бузуу менен адамдын ден соолугуна зыян келтирүү, мас адамга же айдоого укугу жок адамга унаасын айдатуу. Соңку учурда Кыргызстан айдоочулардын жол эрежесин билүүсү жана талаптарды сакташы боюнча талкуу көчөдү. Президенттин иш башкармалыгы менчик автомектептерди жоюп, айдоочуларды даярдоо мамлекеттик мекемелерде гана жүрөрүн, окутуу мөөнөтү 10 айга созулаарын билдирген. Менчик авто мектептердин ээлери ишинен токтоп калганына нааразычылыгын билдирип, 27 январда транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо мамлекеттик борборуна нааразычылыгын билдиришкен. Бул маселе боюнча жогорку кеңеште да каршы пикирлер айтылып, парламент менен аткаруу бийлигинин ортосунда кайым айтышуу болду. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2024-жылы 7102 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 743 адам каза болуп, 10.479 адам ар кандай жаракат алган. 2025-жылдын 11 айында 7790 жол кырсыгы болуп, андан 795 адам мерт кетип, 11210 киши жаракат алган. Булак Азаттык.